Ар бир эле бала ата-энесин кыйнабай бюджеттик негизде билим алгысы келет. Салам, менин атым Мадинай. Мен студенттерин акысыз окуткан Манас университетинде гуманитарный факультетте окуйм. Манас университетин мурунтан эле угуп жүргөм, бирок ушул жерге прям тапшырам деген ойдо болчу эмесмин. 11 класста окуп жүргөндө апам айтып калды, бюджетке өтсөң окуйсуң, бюджетке өтпөсөң окубайсың деп. Бул жерден бир аз кайгырып жүрдүм. Анан 11 класс аяктандан кийин университеттер караштырып жүрдүм. Манас университети жөнүндө маалымат алып калдым, что толук түрдө бюджетте окутат жана мага керектүү шарттардын баары түзүлгөн ушул университет экен. Жана ушул университетке тапшырууну чечтим. Манаска тапшырыш үчүн ички экзамен тапшырыш экенин билдим 8 предметтен. Ага көп маани бербедим. Өз алдынча эле даярданып өтүп кетем деп ойлоп жүрдүм. Башында даярданып аракет кылдым, бирок эч нерсе болбоду, эч нерсе жыйынтыкка жете албай койдум. Ошо Манас университетине даярдоочу курстарды издеп жүрдүм. Ошо Проманас курсунун билип калып, ушул курска катталып даярдана баштадым. Манаска өткөндө жыйынтыкта чыкканда балым чыкты. Жана ушул өзүмдүн балым менен гуманитарный факультетке тапшырдым. Жана өткөндө абдан сүйүнүп, кубанып, апам экөөбүз абдан сүйүнүп, ушунчалык жыргадым да. Мен да бардыгына Манас университет тапшыруучу каалаган окуучуларга ушундай эмоцияларды каалайм. Эгер силер да Манас университетине ийгиликтүү өтүүнү кааласаңар, анда комментарийге плюс белгисин калтыргыла, силер менен байланышып маалымат берип коюшат.